Бүгүн баалуулуктун баары акча аркылуу келет. Сен тааным теориясын изилде. Маселе жок, тааным теориясы кереги жок. Андай самадур, королдор, хандар тарыхта толтуруп алган. Ордо илим акыйкат эмне кереги бар? Ызычу баш ооруп да, эмне кереги бар мунун баары? Койчу, сен вообще сен эч нерсе билбейсиң. Сен көп билбейсиң, бири-бирибизди түшүнбөй, сен вообще өз маңкаңды тартып алчы деп. Мен акылдуумун да, көз деген нарк насил дегенди унутуп койдук да, ошол үчүн ушундай көйгөй. Же болбосо монтип койсоң, ааламдагы сүйүү деген монтип баарын Кудайдын, Алланын чексиз кудуретин биз акыл менен толугу биле албайбыз. Саламатсыңарбы, урматтуу YouTube'дун көрөрмандары. Бүгүнкү тема илимий акыйкат деген эмне? Адатынча кыска ачыктаганга аракет кылалы. Биринчиден, тааным теориясын толук кандуу изилдөө бул өтө эле оор иш. Себеби ал үчүн байыркы гректин акылмандарынан баштап Гераклит, Зенон, Платон, Аристотель дегендерден жана бүгүнкү күнгө чейин тааным теориясына өз салымын кошуп келген илимпоздорду изилдеп чыгуу керек, үстүртөн болсо да. Бул албетте жөнөкөй жаран үчүн өтө эле оор иш. Себеби бүгүнкү күндө убакыттын баары тиричилик иштерине, башкача айтканда, ар бир адамдын социалдык жана экономикалык милдети бош убакыт калтырбайт. Үй бүлө, бала чака, туугандар, иш, тиричилик, оокат дегендей. Кечинде чарчап келип, албыз соц тармактагы бир приколду көргөнгө гана жетет. Убакыт болгон күнүдө аны бир пайдалуу сарпташыбыз керек да. Бүгүн баалуулуктун баары акча аркылуу келет. Ошого бүт кызыгынын баары акчаны кантип табууда турат. Жок дегенде убакыт болсо да, жок дегенде бир таксовка кылып үйгө пакет алып келген, бир пакет продукт алып келсе да жакшы да. Кайдагы бир Спиноза менен Декарттын проблемаларын изилдегиче. Ошол себептен бүгүн эч бир адамга сен тааным теориясын изилде деп айтуу мүмкүн эмес да, өтө эле кыйын. Эми экинчиден, предметти изилдөө кызыгуусуз мүмкүн эмес. Кызыгуу анын зарылчылыгын түшүнмөй мүмкүн эмес. Эми зарылчылык эмнеде? Эгер адам бирдик катары, жекелик катары жашай берсе, анда ага тааным теориясынын кереги жок. Ал көчөгө чыгып карайт, эгер көчөдө баары калашник менен жүрсө, анда ал да калашник көтөрүп чыгат, акысын жедирбейин деп. Эгер көчөдө баары бонжур, месье деп жүрсө, анда ал да бонжур, месье деп көңүлү тоок жүрүп калат. Көчөдө баары субботник кылып жатса, анда ал да чыгып коет. Көчөдө баары биз лаха, жизнь плоха, движение деп жүрсө, анда ал да ошентип чыгып движение кылып калат. Маселе жок, тааным теориясы кереги жок. Бирок эгер ал адам бирдик катары, жекелик катары ошо коомдун мүчөсүмүн, демек коом маселеси, мага да тиешеси бар, мага үй бүлөмө түзмө түз таасири бар. Ошого коомдун, элдин көйгөйү, менин да көйгөйүм, мен элдин өкүлү катары ушул элдин келечегине кымындай болсо да бир таасирим бар деп түшүнсө, анда тааным теориясынын пайдасы, зарылчылыгы өтө чоң болуп калат. Себеби эл, коом бул жалпылык. Адам бирдик, жекелик. Ал өз жекелигине таянып, жеке тажрыйбасына таянып, өзүнүн чындыгын калыптайт. Анан ошо өзүнүн чындыгын элге тартуулайт, өзүнүн субъективдүү көз карашын. Андай самадур, королдор, хандар тарыхта толтуруп алган. Ошого мисалы өлкөнүн өнүгүү жол жобосун айтып берчү акылмандар толтур азыр бизде. Ал эми иш жүзүндө коом бул жалпылык, анын ичинде ар кандай социалдык курамалары бар. Аларды эске алып, кимиси коомдун келечегине материалдык, руханий жактан салымы, үлүшү канчалык экенин аныктоо, коомдун өнүгүүсү деген эмне. Тааным теориясыз буларды изилдөө өтө эле кыйын болуп калат. Бул машинаны картасы жок айдаганга тете болуп калат да. Эми биз түшүндүк, зарылчылыгын түшүндүк дейли. Эми илимий акыйкат деген эмне? Илимий акыйкат орусча истина. Илимий акыйкат өзү гносологиялык категория да, тааным теориясынын категориясы. Илимий акыйкат десе бул бир ааламдагы акыйкат жөнүндө кеп эмес. Илимий акыйкатты биз айтылган сөзүбүзгө же гипотезалуу бир ой айтылабы, ошол сөз
канчалык чындыкка дал келет, канчалык реалдуулукка дал келет, илимий акыйкат деп ушуну айтабыз да. Буну тарыхта Платон биринчи айта баштаган. Мисалы бул калемсап болсо, бул калемсап мына көрүп турабыз. Мен бул калемсап десем, анда менин айтканым илимий акыйкат, себеби бул нерсеге дал келип атат айтканым. Мына ушул айтканым илимий акыйкат болот. Башкача айтканда, соответствие мысли предмету орусчасы. Эми макул. Бул нерселер эми дагы бир мисалдарды келтирели, себеби мисалдарсыз түшүнүү өтө оор да. Илимий акыйкат эмне кереги бар? Ызычуу, баш ооруу да. Эмне кереги бар мунун баары? Эми келгиле. Мисалы, мен бул калемсап экенин билбейм. Мен мисалы бир Австралиянын тиги чөлүндө жашаган абарген. Дегиле цивилизацияга эч тиешем жок адаммын. Менин досум да ошондой дегиле, анын дагы досторубуз бар, биз бир коомбуз. Эми биз бул калемсап экенин билбейбиз. Бирок биздин коомубузга бул предмет эмне деген суроого жооп бериш керекпиз. Бул биздин коомубуздун маселеси болот. Мисалы, да. Эми мына мен алып туруп айтып атам, бул деген байыркы шумерлердин найзасын учуна бекитчү окат. Мына биягы уштуу, катуу, точно найзасына бекитип ыргытчу. Биягынан досум айтып атат, койчу, бул деген космический корабльдин жанакындай мындай кирип туруп бураганда ошо космический корабль учат эле да. Мен ойлоп атам ошондой. Мага ошол жагып атат дейт. Мисалы да. Эми биз эч кимибиз илимий акыйкаттын критерийлерин билбейбиз. Илимий теориялык изилдөөнүн усулдарын, негиздерин билбейбиз. Ошол себептен ар бирибиз эле өз оюбузду айтып эле, мындай эле чар жайып эле сүйлөшүп атабыз да. Бирөө айтат, койчу, бул деген биз жана кумга минтип алып таяк менен же пилдин сүрөтүн чийип туруп ошого найза ыргытабыз го. Ошо сыяктуу бул калемсап. Азыр бул жазган бирдемке болсо, кагаздай эмне, мен ушу калемсап эле болуш керек деген ал бир ойду айтат. Мен айтам, койчу, сен вообще сен эчтеке билбейсиң, сен көп былжырабачы. Урушабыз, үчөөбүз кырылышып атабыз, бири-бирибизди укпайбыз, бири-бирибизди түшүнбөйбүз, сеники ичине бет чапчышмай, аягы сен вообще өз маңкаңды тартып алчы деп бири-бирибизди кекелете баштайбыз. Анан бир акылманыбыз айтып атат, жаштар, мен силердин маселеңерди чечүүнүн жолун билем деп. Биз айттык, кандай экен чечүү жолу? Ал аксакал туруп, силер объективдүү реалдуулуктан сураш керексиңер. Ошо объективдүү реалдуулук силерге чечип берет бул предмет эмне экенин деп атат. Биз кыйратып турсуң аксакал, анан реалдуулуктан кантип сурайт экенбиз, бизге айтып коет экенби десек, ал айтып атат, жок, анын сурачу ыкмасы бар деп атат. Эмне экен ыкмасы, айтчы. Ал айтып атат, силер объективдүү реалдуулук менен кандайдыр бир мамилеге келиш керексиңер, кандай бир контакт кылыш керексиңер. Ошондо объективдүү реалдуулук силерге айтат бул эмне экенин. Башкача айтканда, эксперимент жүргүзөсүңөр, башкача айтканда, тажрыйба жүргүзөсүңөр, эмпирика жүргүзөсүңөр, исследование жүргүзөсүңөр. Ошондо билесиңер дейт. Жок, чын эле кеттик. Мен алып туруп найзанын учуна, тактайдын учуна бекитип, мындай байлап туруп ыргытып атам. Тиги космический корабль деген, ал мен эчтеке кыла алгам, космический корабль жок. Ал эчтеке кыла жок. Ал калем саптап аткан, ал барып бир жерден кагаз сыяктуу бирдемке алып келип минтип чийип атат. Кыскасы, мен ыргытканым бул сынып калды, иш жүзүндө найза болуп берген жок. Буну жазса, бул жазылып атат чын эле. Буяктан сыясы чыгып жазылып атат. Демек, бул предметтин калем сыпаттары көбүрөөк экен найза сыпаттарына караганда. Ошентип, объективдүү реалдуулук бизге далилдеп берди. Бул калемсап. Мен мойнума алып атам, досуман кечирим сурап атам, сеники айтканың чын болуп чыкты. Мындайча айтканда, эмпирикалык таанууну ачып атабыз биз. Тарыхта эмпирикалык таануу байыркы Грецияда эпикурейц, скептики, стоики дегендер биринчи жактап чыгышкан да эмпирикалык таанууну. Кийинчерээк жаңы заманда тиги Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Лок дегендер, Беркли, Дэвид Юм дегендер айтып чыгышкан да. Эми макул, жакшы, эмпирикалык таануу жакшы экен, биз жыргап калдык, эмпирикалык таанууну ачтык. Бирок ошону менен бирге эмпирикалык таануу
толугу бизге ал да бөксө, ал бизге толугу жооп бере албайт. Мисалы эгер ушундай эмпирикалык таануу менен биз бир жаш короз куралданып алды ушул жол менен. Ал короз билет эле жаш жагынан өзү тиги тооканасында отурат, эшик ачылат, кожоюну кирип келет, жем берет, суу берет, чөп чачат. Ал байкады, мындай исследование жазады, күйгүн болуп атканда бул жем берет экен, аны тиги эшиктин астына чуркап барыштын кереги жок башкалардай болуп. Мен акылдуумун да, күйгүн болгондо мен тиги акырдын жанына барам да, ошол жака жем чачат да, ошол жакта биринчи жемди жей баштайм да, баары жакшы. Ошентип кожоюну келген сайын короз сүйүнүп турат. Мына же чөп алып келди, же суу алып келди, же жем алып келди деп. Ал эт алып атат, мындай чоңоюп атат, жыргап атат. Ал ойлоп атат, мына мен тажрыйбалуу эмпирикалык таануу менен меники баары жакшы. Бирок бир күнү эле кожоюну кирип келет, аны желкесинен алып барып союп шашлык жасап салды. Ошентип эмпирикалык таануу бизге ал да бөксө, ал толугу жооп бере албайт. Толугу мындай жетерлик илимий акыйкатты ачып бере албайт. Ошол менен макул тажрыйбалуу эмпирикалык таанууну четке коелу. Эми бизге келели, биздин заманга, биздин коомго, мына Кыргызстандын коомуна, мисалы буларга кандай предмет болсо, ушундай эле өнөмдүү суроо бизге келди. Коомдун көйгөйү эмнеде деп. Анан бизде ар кандай варианттар чыгат. Бирөө айтат, биз дегенчи, просточу, баягы 70 жыл совет орунда жашапчы, акчага мамиле кылганды билбей, акчага туура мамиле жасабай калганбыз да, анан движение кылганды унутуп калганбыз. Ошол үчүн ушундай проблема болуп атат биздики дейт. Бирөөсү айтат, жок, просточу, биз деген нарк насил дегенди унутуп койдук да, ошол үчүн ушундай көйгөй болот. Ушу нарк насилди эстесек эле баары жакшы болот. Тигинси айтат, ушу акчага туура мамиле жасаганды билип алсак эле коомубуз оңолот дейт. Эми бул канчалык, бул суроо деген мындайча айтканда в реальном времени да, ошол үчүн буга жооп бере албайбыз. Бул жөн эле божомолдор эле. Ошо эки варианттын эле бир божомолдору. Биз минте албайбыз да, мынтип алып туруп, мына көрдүңөрбү? Мына эл монтип келаткан, мына могу нарк насилди алып салсак, мына эл бөксө болуп калды. Мына көрдүңөрбү деп бир эксперимент кыла албайбыз да. Же болбосо мына көрдүңөр, сонун эл келаткан элек, мына 70 жыл совет дору, мына акча жасаганды движениени унутуп калдык, мына акчага мамилебиз бузулуп калды, мына көрдүңөрбү деп далил жүргүзүп бере албайбыз. Эмне кылабыз? Мындай суроолордо илимий теориялык изилдөөнүн негиздери ишке келет. Илимий акыйкаттын критерийлери менен. Эми макул, коомду жөн коелу, коом өтө оор маселе. Жөн эле кайра эле жөнөкөй биздин калем сабыбызга келели. Бул эмне дегенде, бул эмне десек, мисалы алып туруп эле бул эмне десек, буга толгон токой жооп берилет да. Илимий теориялык жактан буну космический корабль деп дей берет, тиги квантовый скачок кылгандын рычагы дейт. Же болбосо монтип койсоң ааламдагы сүйүү деген монтип баарын келип ааламыбыз оңолуп калат деп да айтат бирөө. Бирөө айтат, бул калем сат дейт, бирөө дагы бирдемке дейт. Эми ошонун баары эгер биз илимий акыйкат өзү эмне, илимий акыйкаттын критерийлери эмне экенин билбесек, илимий акыйкаттын критерийлери кызык болсо комментке жазгыла. Ал өзүнчө маселе. Эгер илимий акыйкаттын критерийлери эмне деп кызыксаңар, жазгыла комментке. Коммент көп болсо, аны да мүмкүн ачыктаганга аракет кылабыз. Эми азыр мына илимий акыйкат жок болгон үчүн, илимий теориялык изилдөөнүн усулдары негизделгенин билбеген үчүн буга толгон токой ойлор айтыла берет. Бирөө мындай дейт, тигиндей дейт. Эмне эмпирика жок да, тажрыйба менен биле албайбыз. Бул элдин суроо эме көйгөйүндөй эле. Эми ушу баягы аборигендерге могу эмне деген суроо канчалык оор болсо, бизге азыр коомубуздун көйгөйү деген суроо ошондой эле оор. Буларга кандай оор болсо, бул да бизге ушунчалык. Мүмкүн бул суроо бизге андан да оор болуп чыгат. Эми ар кайсылар айтат, мына бул эмне дедик, тигиндей мындай, анан дагы бирөөсү чыгып айтат. Мен айтам ага, мен ушу калем сап деп ойлоп атам да, мына бул катуу экен, мына биягы кызыл экен деп атам.
Ал мындай карап туруп айтат, кечиресиң, сен буну катуу дегениң, бул сен жөн эле чыпалактарың жумшак, ошол үчүн катуу деп атасың. Ааламда мындай 100 эсе жумшак, 100 эсе катуу нерселер бар. Ошол үчүн буну катуу же жумшакпы деп айтыш мүмкүн эмес дейт. Койчу, эми могу жери мына кызыл, мына точно да могу жери кызыл деп атам. Ал болсо айтат, отур, бул кызыл дегениң, ал жөн эле күндүн спектрі келип, мисалы башка түстөрү жашыл, сары, көк жана башка ушул түстөрүн өзүнө сиңирип, кызыл түстү өзүнө сиңирбей түртөт. Ошол үчүн бул кызыл спектр буга түртүлүп, көзүңө кызыл болуп көрүнүп атат. Ошол үчүн сен буну кызыл деп атасың. Иш жүзүндө бул кызылбы же кызыл эмеспи, сен билбейсиң дейт. Анасыга. Бул наоборот кызыл эмес дейт. Кызылды өзүнөн түртүп атпайбы? Кантип сен буну кызыл дейсиң дейт. Ушундай кызыктуу баш оорткан оор суроолорду тарыхта силер баарыңар билген немис философу Иммануил Кант берген адамзатка. Деги тааным теориясында ушундай проблеманы көтөрүп чыккан. Ошентип ал агностицизмди ачкан. Эми ал башка маселе, макул. Айтарыбыз башкача айтканда, диний сөз менен айтканда, Кудайдын, Алланын чексиз кудуретин биз акыл менен толугу биле албайбыз. Бирок ошентсе да илимдин ачыктап берген фактыларын кабыл алыш керекпиз. Ошону менен бирге илимий теориялык изилдөөнүн, ойлонуунун негиздерин, усулдарын билиш керекпиз. Эгер билбесек, анда биздин эл, Кыргызстандын эли ушу замандын, жашоонун суроолоруна жооп бере албай калат. Кырылышып эле жата беребиз. Сеники чын, меники чын, анан бул космос, анан бул мындай, бул тигиндей деп эле.